Бүгін Жогорку кеңеш 3 министрдин талапкерлигин карады. Жыйында парламент Алымкадыр Бейшеналиевди саламаттык сактоо министри, Нурия Кутнаеваны санариптик өнүктүрүү министри жана Гүлнара Батырованы эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине талапкерлиги жактырылды. Ушул жакшы аракеттер менен татыктуу иш алып барат деп мен ишенем. Абдан ушул кыска аралыкта саламаттык сактоо тармагында жакшы үзүрлүү эмгектендиңиз. Эми ошол иштерди жаңы кызмат ордуңузда дагы аткарат улантат деп мен ишенем. Ишиңиздерге ийгилик. Эл өкүлдөрү талапкерлерге бир катар суроолорду беришип, сунуш айтышты. Анда санарип өнүктүрүү министрлигине талапкер Нурия Кутнаевага кыргыз тилди билбегени үчүн сын айтылды. Аны менен кошо депутаттар паспорт мафиясы күчөп жатканын айтып, аны жоюга саясий эрки жете аларына кызыгышты. Жекече мугалим менен үйрөнүп жатам. Учурда кыргыз тили. Сиз жекече сабак үйрөнүп бүткүчөйүн 22-жылым болот. Андыктан мындай батыраак, ошол батыраак. Себеби бардык жанагы иш кагаздары, мына президент өзү айтып атпайбы, мына кагаздарды үнөмдөө же болбосо жанагы 21-жылымда санариптешкенге өтөлү деп атат. А сиз кыргыз тилин өзүңүз жакшы толук билбесеңиз, кандай кылып алардан требовать этесиз? Мен баарын түшүнүп жатам, сизди түшүнүп жатам. Бирок абдан жай сүйлөп жатам. Абдан оор акцент менен. Бирок мен аракет кылам. Мен ишенем, сиз Кудай буйруса ушуну бир толук өздөштүрүп. Анан Нурия Асылбековна, кыргыздын паспорту дүйнө боюнча таанымал болуп бүткөн. Ал жагында вор закондор Грециядан кармалган, вор закондор Кипрден кармалган, өтө көп фактылар болгон. Бул паспорт мафиясына мындай бөгөт кое аласызбы сиз? Эркиңиз жетеби? Контролду алам. Паспорт мафия менен будем. Буга чейин коррупцияга байланыштуу камакка алынып кайра чыккан Алымкадыр Бейшеналиев баштаган реформаларын улантып, аягына чыгарарын айтып жатат. Ал 7 кылмыш ишине айыпталган. Ал министр болуп турганда бир катар таанымал дарыгерлерди сындап иштен алган. Буга байланыштуу айрым дарыгерлер министрге наразычылыгын билдирип чыгышкан. Эми кайрадан кызматка кайткан министр өч алат деп чочулап жаткандары маалым болду. Азыр ушул медицина чөйрөсүндө бир топ пикирлер бар, мага кайрылып атышат. Сиздин мүнөзүңүз өтө татаал, аны бардыгы билет экен. Келип өч алат деп коён, ошолдон өйдө болуңуз. Сиздин баягы жигиттик, адамдык мүнөзүңүз, мамилеңиз бул кызматка абдан маанилүү. Ошондой жолго барбасаңыз. Бул арада парламент министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловду кызматтан кетүү талабын коюшту. Ага июнь айындагы комитет жыйынында депутаттарга карата кайым айтышы себеп болгон. Жыйынтыгында ал эл өкүлдөрүнөн кечирим сурады. Ошондуктан кандайдыр бир эмоцияга алдырып, ачыкча сөздөр менен мына бүгүн ошондой бир сөздөр болгон үчүн бүгүн дагы бир жолу расмий түрдө урматтуу төрага, урматтуу Нурлан Тургунбекович, урматтуу депутаттар, кечирим сураймын. Кадрлар күчтүү болсо, кайсы тармакта болбосун, ал тармакта сөзсүз реформа болот, алдыга жылуу болот. Анын үчүн саясий эрк керек. Анан кадрларга кичине убакыт керек да. Бизде тилекке каршы ушул маселеде кадрдык саясатта чында эле көйгөйлөр жок эмес. Болуп келген, азыр да бар. Биринчиден буларда өзүнүн баягы жүрөгүндө мекенчилик сезим, ыйман болуш керек. Экинчи, булардын эмгек маянасы жакшы болуш керек. Анан талап катуу болуш керек. Ушул үч нерсе айкалышса, ыйман, мыйзам, анан тартип. Ошондо эмне болот? Жылыш болот. А бизде тилекке каршы көпчүлүк мезгилде дал келбей калып атат да. Бирөөнүн ыйманы бар, ынсабы жок. Ынсабы болсо ыйманы жок. Эми аталган 3 талапкерди министр кызматына дайындоо тууралуу жарлыктарга президент Садыр Жапаров кол коёт. Буга чейин тармактык комитеттерде талапкерлигин жактырган. Белгилей кетсе, Кудайберген Базарбаев эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри кызматынан бошотулган. Ал эми саламаттык сактоо министрлигине Алымкадыр Бейшеналиев келген. Санарип өнүктүрүү министрлигине Нурия Кутнаева убактылуу жетекчи болуп бекиген. Алмагүл Эркебай кызы, Белек Мусаев, Ош ТВ. Алмаз Акунжановичка президент